Demek danışmanlar kıyla aytken men taraka zunuba rakkan kalbahu. Kimde günah işke baspagan bolsa oşol adamdın dili tazarat dep aytkan eken. Günah jönündө men daima aytam, anан subhanallah, кээ бул мындай көрдөм этип калсаң, улам эле кайталай бергенден пайда барбы? Эмне эле улам эле кайталай берет? Кээ бир адамдар баягы алдыга ажылып дайыма информация кылыш керек экен да. Анан шарияттын керек болсо Куранда дагы кээ бир өкүмдөр эки жолу кайталанган жерлер бар. Алла да бир эле эмени арамды, аракты арам болуш үчүн Алла да 3 аят түшүргөн. Бул Алла Тааланын субханалла бизге берген үлгүсү. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшыраак баягы адамдар жеткиликтүү болуш үчүн пайгамбарыбыз 3 жолу мындай толук денесин кайрып туруп эмнекени түшүндүрүп беришкен. Ошол себептен эмнекен кайталап туруш бул өзү важиби түрдө иманга зарыл. Важиби дегенде дайыма мындай милдеттүү түрдө эмнекен мындай парсы деңгээлинде. Мисалы, мына көчөгөн бир бала төрөлдү, бир адам өлдү. Мисалы дүйнөсүндө мисалы бир мезгилде 20 000 адам өлүп турат экен, 1 секунд дегенде. Ошол эмеде бир тык дегенде субханалла, ошончо бир мен эмесин унутам, өткөндөрүн эсимде алып туруп төрөлгөнү унутуп калдым. Бирок ушундай экен да, төрөлүп. Демек, адам болсо өзгөрө берет экен да. Ошол себептен бул өкүм кыямат күнгө чейин. Dinimiz bu kıyamet günü geçe bundan başka din bolboyt boldu. Bundan keyin пайгамбар келбейт. Ошол себептен subhanallah дайым такай эскертип туруу бул милдет экен. Ошон үчүн Алла Таала араңарда ушундай бир жамаат болсун дейт. Карасаң Алла Таала ушундай жамаат болсун дейт. Кээ бир алым айтат, аалымдардан жамаат болсунбу дейт. Кээ бир айтат subhanallah мындай бир мужахидтерден болгон жамаат болсунбу дейт. Карасаң кандай ушул аалымдардын ортосунда акырында айтты, дайыма сени менен мен үммөттү күнөөдөн тыйып жакшылыкка чакырып тура турган бир үммөт болсун дейт. Ал эмнекен эскертип тура турган болуш керек экен да. Ошол себептен субханалла экен бул дайым айтылыш керек экен. Зунуб бул дайыма биз ката кетирбей койбойбуз, күнөө кылбай койбойбуз. Күнөөсүз эч ким жок туугандар. Алла Таала ушундай зат экен, эгерде дүйнө жүзүндө бардык адамдардан бир моментте күнөө кылбай калса, Алла Таала ошонун арасынан бирөөнү күнөө кылдырып туруп тооба кылдырат экен кайра. Алла ушундай. Демек бул жерде Алла Тааланын бизге берген бир жакшылыгы экен. Анткени биз күнөө кылабыз да турабы? Бирок карасаң дейт да, кимде дейт да, тарака дейт, тыштаса дейт ошо күнөө ишти дейт. Ошону өзү баспаса же болсо ушу күнөө экенин билип туруп эле жок, экинчи мен бул мен үчүн кереги жок деп десе, эми Алла Таала эмне айтканы? Ракка калбаху, Аллахтын анын дилин дейт да, кандай эле мындай кир кийимди суу менен тазалагандай. Кир кийимди суу менен тазалагандай Алла таптаза кылып коет экен. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, дили таза болгондо эмне болот десе, анын жыйынтыгы эмне? Сени менен мен жүрөгүмдүн тазалыгынын жыйынтыгы эмне десе, бул бейиш. Анткени Алла Куранда айтып экен, бейишке тазалар гана кирет. Бирок Алла Таала биздин денебиздин тазалыгы үчүн айткан жок. Биздин кийимибиз тазалыгы үчүн айткан жок. Биздин субханалла ошо калбаты нур дейт, ушундай бир нур болгон, таза болгон жүрөк менен кирет экен. Эми ушунчалык деңгээлде таза кирет экен бейиш. Бейиштин оң тарабында, анан сол тарабында өзүнчө бир чоң көл бар экен. Адамдар ошол көлгө оң жагына киргенде, мындай ичет экен, оң жагына ичет экен. Ичкенде денесиндеги дагы баягы калган бизде заңдар бар да. Мен тамашалап айта берем субханалла. Адам негизи монтип эле өзүн чистап болот деп укмуш болуп эле фу дей берет го. Болбосо ичинде дайым эле 10 килограмм заңды көтөрүп жүрөт чындачы. Могу сасык. Карасаң, ажатканага кирип туруп эле кайра чыксаң, свежий чачпасаң болбойт туурабы? Ал азыр эле тим эле укмуш болуп атканбыз. Бирок адам өзү ушундай сасык. Эми бейишке сасык болбойт экен да. Ошон үчүн киргенде ошо сасыктын баарын ичине жүрүткөн. Экинчиси болсо баягы экинчи көлгө киргенде адам денесинин баардыгы тең субхан тазаланып туруп,
кадамайлап Иса алейхисаламдей 33 жаштагыдай бою момдайдан 16 чыканак болуп, машалла 16 чыканак болуп, биягы болсо 4 чыканак дейт, да бир 10 чыканак дейт. Буякта чоң болуп, ушундай суп-сулуу болуп, Юсуф алейхисаламдын сулуулугундай, Давуд алейхисаламдын үнүндөй, пайгамбар саллаллаху алейхи ахлагындай карасаң, ушундай мен бейишке ушинтип кирет экен. Бейишке кире турган адамдардын өзүнүн эмнеси болот экен? Белгиси болот экен. Бейишке кирген алардын белгиси болот. Алар бейишке кирип баратканда алар жылмайып кирет. Анткени алар бул дүйнөдө күнөөнү кылып алып, ыйлап тоба кылган, өлүп атканда ыйлап, өлүп аткан менен күлүп өлгөн, эми Аллах таалам бейишине да күлүп кирет. Аларды бейиште эшитканда саламунун кавлан мин Раббир рахим деп бейиштин ичинде кызмат кылгандар, бейиштин ичинде кызмат кылып аткан бар го, кызмат кылган периштелер бар. Кызмат кылган ушу нурдуу жигиттер бар. Аларга айтат экен: "Киргиле. Бүгүн силерге эч кандай жаманчылык болбойт. Бүгүн силерге эч кандай тыюу болбойт. Киргиле. Өзүңөр Роббиңер силер үчүн жараткан жакшылыкка өзүңөр мээнет кылып таап алган бейишиңер киргиле" дейт экен. Машалла. Ошол мынагы калбе салим, ушундай жүрөктүн тазалыгы, дилдин тазалыгы ушул жерге алып барат. Өсүп турган банандар, жүзүмдөр, машаллах, мөмөлөр, агып турган дарыялар, анхар ва нахар, ушундай бир дарыялар, көлдөр, океандар, бейиштин ичинде касыр үйлөр, субханалла. Ал мөмөлөрдүн баары алтындан, күмүштөн, каухардан, жакуттан, берметтен болот ал жердечи. Алла Таала биздин жүрөгүбүздү тазалаштын үчүн бул дүйнөгө жөнөткөн. Эгер ушул инсан жүрөгүн тазалоо үчүн күнөөдөн качып жүрө турган болсо, Алла Таала бул дүйнөдө биз эң жакшы деген нерсени, жакшы нерсени даярдап койгон. Бирок Алла Таала ушундай бул дүйнөдөгүгө салыштырбастан айтып атат да: "Силердин көзүңөр көргөн эмес аны" дейт. "Силердин кулагыңар уккан эмес ал" дейт. Кулак угуп, көз көрбөгөн, субханалла. Акыл жетпеген Алла Тааланын бейиште жаратып койгон жакшылыктар бар. Ушундай. Ким андан жүрөгү субхана капкара акыбалында, күнөөсүндө мындай тоба кылбастан, күнөө менен өтүп кеткен турган болсо, Алла Таала азаптуу жер жаратып койду. Ал жерде 17 забани периште бар. 17 забани периште бейиштин ичиндеги, тозоктун ичинде, Кудай сактасын. Пайгамбар айтат: "Мен аларды көрдүм" дейт. Алар райым кылчу түрү жок дейт. Райым кылбайт экен алар. Ушундай тозоктун оттор ала, ороп ала турган оттор. Бул дүйнөдө эми от эмес, субханалла. Ороп ала турган от болот ал. Бул дүйнөдө адамда мисалы башынан күн тийип койсо, ок деп зонтик настыгы бирсен биягынан жел уруп койсо, салкын болот, болбой турабы? Тозоктун 6 тарабында салкын жок. 6 тараптан ороп ала турган азап бар. Ойлоп атабыз, чырт деп күйүп кетет деп. Жок, тозоктун ичинде адамдардын бир китфиден, бир ийинен бияка чейин 40 жылдык, 40 күндүк жол болот адамдарга. Ушунча чоң болот адам. Ушунча чоң азап, ушундай азапка чоң болуп кетебиз ушул жердечи. Ал жерде адамдар ушунча деңгээлде болот экен, Кудай сактасын, наузу билла. Ал жерге киргендер. Бул жерден чыга качканга жол издейт экен да. Бирок эч бир жерде жол жок болот. Бирок эң эмеси мен үчүн дайым ойлой берем да, эң ушундай бир жаман нерсеси бейиш менен тозоктун ортосунда мындай бир айнек менен тосулган дубал болот экен. Тозоктогулар бейиштегилерди, бейиштегилер тозоктогулар көрүп турат экен. Ошол мезгилде субханалла бейиштегилер көрүп: "О Алла, бул жерден ибарат алыш керек. О Алла, жалган дүйнөдө өзүң диниң алып келип, өзүңдүн буйругуңду аткарып, сажда кылдырып койгоңо шүгүр, о Алла. Даарат алдырып койгоңо шүгүр, о Алла." Ар бир амалына берген даражаны көрүп, анан кийин ар бир кылбаган, бул дүйнөдө өкүмгө аткарбаган себебинен кирген тозоктогу даражаны көрүп, шүгүр анан тоба кылат экен. Карасаң кандай нерсе. Тозоктун ичиндегилер болсо, бейиштин ичинде көрүп туруп, ушунчалык бир ойлошот экен: "Ey Алла, бул бизди кайтарып чыгарсаң" дейт, жалган дүйнө. Бир секунд чыгара турган болсо, бир сажда кылып, даражада бейиштеги бир даражага чыксак деп ойлойт экен, бирок болбойт экен. Ошол сенин мындай жүрөктүн, дилдин тазалыгы туугандар зарыл. Күнөөдөн от койгондой качыш керек. Үйүң кандай өрттөнүп атса, ошол үйдүн ичинен субханалла үй бүлөңдүн баардыгын тең, бир туугандарыңды бүт эмне сага эң керектүү болгон нерсени алып чыгасың да турабы? Эң керектүү нерсени сууруп чыгасың, кой калтырбайын дейсиң да турабы? Же жата бересиң, жатпайсың да турабы? Ошондой күнү бир адам күнөө кылып аткан көрсөңөр, же өзүңдүн күнөө ошо күнөө экенин билсең, ошондон жана ат чабым жерге качыш керек да. Ат чабым жерге качыш. Жок.
керек болсочу бир ошо күнөөдөн бир карыш мына жылып койсо тозоктон 500 жыл калыс болот адам. Ушул бирөө арак ичиптир, Кудай сактасын. Арак коюлган дасторконго момун отурбайт дейт пайгамбарыбыз. Ошол жерге мынакей арак коюлган дасторконго момун отурбайт тургандар. Өзүбүздү өзү алдабайлы, мен ичкен жокмун деп. Эми кара, ошондой жерден качып отурган болсом, бир кадам жок, мен андай тойго бара албайм. Мен мындай кыла албайм дедим, качтым. Кара, адалдын үстүнө арам да. Бирөө адал үйлөнүп атат, никеленип атат, никеленип. Пайгамбарыбыз анника сүннәти дейт. Нике бул менин сүннөтүм деп Аллахтан элчи пайгамбарыбыз. Сүннөт той. Карасаң, үйлөнүү сүннөт. Эми ошол жерге барып туруп, арам кылып аткан жерден качыш керек экен. Аллаху акбар. Бир адамдар менен бирөөнү кыйбат кылат, ушак кылат деп, падышаны, дагы бирөөнү кыйбат кач ошондон. Мунда кулагыңды жаап алып качыш керек. Анткени кыямат күнү Алла Таала некен? Дүлөйлөр деп атпайбы? Дүлөйлөр. Ушундай нерсе. Ошол себептен субхан дилдин каралыгы да жаман. Эгерде жүрөк карарып кете турган болсо, так боло турган болсо, бул бизди только мындай азаптуу гана жерге сүйрөп барат. Мен айтып берем, мечитке кел дегенде макул, хоп, аз бираздан кийин барам деп айтып туруп, анан келбей койгондорчу, бул алар ойлоп атышат, мынтип айлакерлик кылып депчи. Жок, субханалла. Алар Алланы алдаган жок, Алла хила кылган жок, Аллага айла келтирген жок. Алар өзүн тозокко сүйрөдү. Бул өзүн гана алдады, башка эч кимди алдаган жок. Карасаң кандай нерсе. Азыр садака берем деп туруп, мисалы бербей койду. Азыр жок, эч кимди алдаган, Алла өзүлөрүн алдады. Аллах ушундай зат, субхан. Ошол себептен жүрөктүн тазалыгына умтулуш керек, жарышыш керек. Ким деген жүрөгүн тазалыгын карабаса, көңүл бурбаса, таза кийингениң менен, жакшы тамак жеп жүргөнүң менен, жакшы заработка акча тапканың менен, Lexus'тун 600 эмес, 300 мели, дагы 700 чыккан болсо, минип жүргөн болсо, мели дрон менен вертолет минип алсаң дагычы, эгерде жүрөгүң кара болгон болсо, өлгөндөн кийинчи бир дагы чыган жакшылык биз кылып жүргөн, алып жүргөн нерсе жакшылыкка жеткизбейт бизди. Бир дагы нерсе. Ушундай экен. Ал эми ким дейт? Ман таракал харама ва акалал халала соффат фикратуху дейт. Арамдан качып, адал рызкы жеген дейт. Адамдын оюн, фикирин узартат дейт. Адал жеген адамдын пикири дайыма мындай тунук болот экен. Кээ бирлер сөйт да, мен памятим начарлап кетти. Конечно, жегениң жанагындай проценттен болсо, ичкен арак болсо, жегени бекон болсо, Кудай сактасын. Ошондой болсо, субханалла, эч нерсе адал арам ылгабай, субханалла, жеп жүргөн болсо, кантип ана памяти жок болбойт. Карасаң, кантип память жок болбойт. Эгерде кетип атса, значит бир жерде туура эмес нерсе жеп алдың. Же болсо бир нерсе арам иш кылып жүрөсүң. Зына кылган адамдар, жанагындай бир арам оюндарды оюнуп жүрөт, катран, матран, карта, сарта, машка деген баарын оюнуп жүргөндөр бар го. Мунун баардыгы тең арам шариятыбызда. Насыбай деле ошол нерсе. Ошол эле мезгилде субхан жанагындай афиюн деп коет го, апиим. Ошол наша бар жанагындай баян жүрөк балдар баян мурун арак ичип алып укмуш болуп десе, азыр дүң күйүп алып укмуш болуп дейт баян бирөөчү. Башкача айткан, дүң күйүп деп айткан. Субханалла. Эми бу да арам. Адамдар ушулардын баарынан кылып алып, анан кийин мисалы пикири туура. Эмне үчүн адамдар мындай азыркы мезгилде субхана жанагындай бир стресс менен страдайт деп билесиңерби? Анткен себепчи фикири жок, зикири жок жүрөктөр дайыма стрессте болот. Унутпагыла. Зикир жок, анан фикир жок. Бул стрессте болот. Ошон үчүн биздин шариятыбызда пайгамбарыбыз айтканы бар. Бир дейт, бир саат, мейли бир саат деп ойлор, 15 мүнөт бир тафаккур кылуу дейт. Бул дүйнө өмүр бою ибадат кылгандай болуп сооп жатат. Мына отуруп биз алса карап тоолорду, я Алла, кудуретиң менен тоолорду жараттың. Күндү карап, Алла. Карасаң, мен адашып кетишим мүмкүн, бирок 1 миллиард 600 миң километр жер турат экен. 1 миллиард 600 миллион, то есть километр турат экен. Эми ошо нуру, күндүн нуру 8 секундта жерге келет экен. Алланын кудурети эмне? Күн субханалла бардык нерсеге өң берет экен, келбет берет экен. Ультрафиолет деп коебузбу?
Эми карасаңыздар 14 күндүк ай, 14 күндүк ай бардык нерсеге даам берет экен. Мына алмадай даам берет экен, ашпурду коондой, дарбыздай мындай даам берет экен. Кантип пикир кылбай коесуз ушул жөнүндөчү. Карасак субханалла, ар бир мына асманда кетип бараткан булуттардычы Аллах айтат да, биз аларды ар кай жакка кубалап койдук дейт. Эми карасаң кандай нерсе. Алла Тааланын субхана ушунча бир берекет экен да. Асманда самолет учуп баратканын көрүп жүрөсүңөрбү? Карасаң толтура булут да, бирок ошонун бардыгы толтура суу, бирок деген карасаң мындай кебездей учуп жүрөт асманда. Эми балким ученыйлар башкача айтар, бирок мен билген акылым менен Алланын кудуретин көрүп атам, анда башка эч жок. Өзүң жөнүндө пикир кылып көрчү, мына өзүң жөнүндө пикир кылсаң, өзүң жөнүндө пикир кылчы. Машалла. Мына көзүбүз 125 мегапиксель экен да. Эми азыр адамдар 16 мегапикселден ары кетире албайт экен да. Бирок биздин көзүбүз 120 мегапиксель экен дагы 10 000 светти өңдү бир мит караны билип коет экенбиз да. Алланын кудурети болуп эмне? Биздин кулагыбыз субханалла негизинде 15 мегагерц угат экен да. Карасаң 15 мегагерц субхан биздин кулагыбыз ошол нерсени көтөрө алат экен, бирок 16-дан кийин, эгерде 16-дан кийин биздин кулагыбызга бир 5-10 мүнөт ушундай андан көбүрөөк үн келе турган болсочу, биз жинди болуп баштайт экенбиз өзчү. Шайтан билет ошонучу. Ошончу наушниктерди чыгарып жүргөн кулактарга метип койдубуз. Эл мындан жыгасаң, мындай мынтип карасаң көздөр токтоп калган, мындай бирөөлөр турат го. Пипилдетсең карап монтка жолдо кетип барат. Негизиндечи мына эң бат реакция бере турган бул эчки экен. Пипилдетсең пулк секирет экен да. Андан кийин кой экен. Андан кийин жылкан акырында уй экен да. Эми карасаң субхана, уй дагы 50 метрден пипилдеткенде, анан 4 жол пипилдеткенден кийин анан бир аздан ошого уйга эмеде бир 50 секундтан кийин ошо үн мындай реакция берет экен да. Биздин азыр балдарыбыз субхана 50 метр 1 мүнөттөн кийин реакция бербей атат го. Эмнеден билесиңерби? Ошол субхана карасаң, биз табиаттан тышкары нерсе. Бул жана пикир жөнүндө айтып атам. Жамандайын деген жокмун, простачы. Пикир, мына карасаң пикир жөнүндө Алланын кудуретин карагылачы. Мына ушундай адам пикир канчалык пикир кылган, Алла Таала кудурети жөнүндө пикир кылсаң, мына Алла Тааланын жаратып койгондор нерсе жөнүндө, Аллах жөнүндө эмес, Алла жараткан инсандын субхана жүрөгү, калбы тазарат. Эми карасаң, ошол жүрөктү тазалоонун абинеси бул зикир. Зикрулла. Алланы зикир кылуу. Ким деген зикир менен көп алек болгон болсочу, анын жүрөгүндө мен гарантия менен айтам субхана, жүрөктө сөзсүз баатырлык пайда болот. Зикирлер мисал алсак бар, кээ бир зикир тилдеги зикир бар, дилдеги зикир бар. Ошон тасаввуфтагылар айтат да, тасаввуф алымдар айтат да, кайсы зикир жакшы болсо, бул жүрөктөгү зикир жакшы дейт. Жүрөктөгү зикир. Качан ошол жүрөккө зикир киргенде, мынекен сахабалардын кээ бирлери бири-бирине келип жүрөктөрүн ушинткенде, жүрөктөр Аллах, Аллах, Аллах деп соғып турчу дейт алымдар кээ бирлери. Жүрөктөр Аллах деп турган үчүнчү, алар колдоруна таягы мененчи, таягы менен мынандай чапканда субханалла, алты капырдын башы кеткен экен. Ушундай нерсе. Бирок айтайын дегенде эмнекен? Демек, ким деген харамдан сактанып жүргөн болсо, ошол адам пикири тунук болот да, дайыма тилинде да, жүрөгүндө зикир болот деген сөз. Ошон үчүн харам, ким деген бир кусок харам жеп ала турган болсо, 40 күн дуасы кабыл болбойт элесиңер. Бир кусок. Мени дегеним, арактын бир тамчысы кирсе 40 күн дуа кабыл болбойт экен. Чочконуку бир кусок жеп кетирген болсо, эмнекен эгерде айла жок болгон эмеси жок, бирок субханалла, чочконук бир жеп кетирген болсо, 2 жылга чейин дуа кабыл болбойт экен. Алымдар бекер ушундай айткан жок. Ушундай айтканда. Пикир кылабызбы иншалла? Жүрөктөрдү тазалайлы, Жаннат, Кудай сөз бейиштин эшикти алдына. О, кандайсыз? Молдеке кандай жүрөсүз деп мага жолугуп калды ошондо. Бая силерге дем салганды билесиңер деп айтып коесуңар да. Анан субханалла, ошондо 3 сом алгансыңар, саза бербейли. Астагфирулла. Бирок баардын ниеттери турлайлы, машаллах. Алла береке берсин. Субханалла, Алла Таала ар бирибиздин өзүбүздүн ордубузду билет. Тагдырда биздин келечегибиздечи тозогубузда турат, бейишибизде турат. Тозоктон бир үлүш бар, бейиштен бир үлүшүбүз бар, унутпашыбыз керек. Мына ошол бараткан жака эгерде биз жакшы ниет кылсак,
жакшы ниет кылгандан кийин жакшы амал пайда болот билесиңерби. Ал эми жакшы амал сөзсүз бейишке апарат. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы, керек болсо чынчылдык дейт. Чынчылдык ушундай бир чоң бир дарак дейт. Анын дарагы дейт 7 катар жердин таманында турат дейт. Түйүнө чейин ороп алган дейт. Анын шактары бейиштин 7-кат барында дейт. Фирдауста экен мөмөлөрүчү. Ал эми жалганчылыктын да тамыры ал бак сыяктуу дейт, дарак сыяктуу. Ал дагы жерди курчап алган дейт. Бирок анын дарактын шагы тозокто дейт. Анын мөмөсү заккум дейт. Кудай сактасын. Ошо себептен субханалла керек болсо сүйлөп атканда дагы, пикир кылып атканда дагы, бирөө амал кылып атканыбызда дагы, ибадат кылып атканыбызда дагы некен чыныгы ихлас менен Алла бизди көрүп турат, Алла угуп турат деген максатта кылсак иншалла, Алланын жардамы, Алланын нусраты сөзсүз келе берет. Макулбу? Аракет кылабызбы? Амин. Субханакаллахумма ва бихамдика, анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым күнөөбүзгө кечирсин.